Биз азыр Ош шаарынын Таштанды таласында турабыз. Бул жер шаардан анча деле алыста жайгашкан эмес. Андыктан мундагы чыккан жагымсыз жыттар байма-бай жергиликтүүлөргө жетип турат. Андыктан алар жыл сайын нараачылыктарын айтып чыгышууда. Учурда экологиянын бузулушу менен тирүү заттын өмүрүнө терс таасири тийгизүүдө. Бул үчүн өнүккөн өлкөлөрдө көйгөйдүн алдын алуу үчүн бир топ иш-аракеттер көрүлүп жатат. Бирок бизде Кыргызстанда бул көйгөйдүн алдын алуу иштери жүрбөй жатканы байкалууда. Эгерде мындан көп жыл мурун ата-бабаларыбыз дартын, ысык жана суук деген эки түрү менен гана оорушкан болсо, азыркы учурда оорунун саны көбөйүп, андан башыбыз адашат. Ар кандай оорулардын келип чыгуусуна жана алардын күчөшүнө кандайдыр бир факторлор таасир этет. Акыркы учурда аба ырайынын дагы кескин өзгөрүшү адамдардын ден соолугуна коркунуч жаратаарын акалатчандар коңгуроо кагышууда. Убакыттын өтүшү менен илим жана техника өнүгүп, биздин оюбузга келбеген жаңы ойлоп табуулар жана ачылыштар көп эле болуп жатат. Бирок ал табылгалар жаратылышка терс таасирин тийгизип, адамдардын ден соолугуна коркунуч жаратууда. Дегеним, климаттын өзгөрүшү кээ бир оорулардын күчөшүнө, кезегинде жаңы дарттардын пайда болуусуна негиз болууда. Ал эми аба ырайынын бузулушу канчалык деңгээлде ден соолукка таасирин тийгизет? Албетте, аба ырайынын өзгөрүүсү ден соолукка өз кедергесин тийгизбей койбойт. Баарынан дагы жүрөк, кан тамыр жана бронхиалдык оорулар менен жапа чеккен жана ошондой эле таянуу, кыймылдоо аппаратынын патологиясы менен жабыркаган адамдар жана жаш балдарга курч таасирин тийгизет. Улгайган курактагы адамдар үчүн дагы оор болот. Мына ошондой оорулардын келип чыгышына Жапалак айыл аймагына жакын жайгашкан Таштанды полигону көп жылдардан бери эле тегизделип, түптөлүп, жок болуп кетпестен, тескеринчесине андан беттер таштандылар ташталып, анын кедергеси Деу аймагында тагыраагы Таштанды полигонуна жакын жайгашкан тургундарга терс таасирин тийгизип келет. Ал эмес Деу аймагындагы ар кандай чакан цехтер, ошондой эле темир заводдор, шагал майдалоочу заводдордон чыккан түтүндөр да жергиликтүү жашоочулардын ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Бул боюнча тийишелүү адистер чара көрүп жатабыз дегени менен көп жылдардан бери эле бир калыпта турат. Эч кандай бир жыйынтык жок. Ал эми Таштанды качан жылдырылат, качан ал жерлер тегизделип, элге зыяны тийгизбей калат? Бул тууралуу азырынча эч бир жетекчиден жооп ала албадык. Ал эми сөзүбүз кур болбошу үчүн Таштанды таласынан чыккан жагымсыз жыттар, аны менен бирге ден соолукка зыянын тийгизген факторлор кездешүүдө. Мына ошол зыяндуулугун тартып, ден соолугунан ажырап турган үй бүлө тууралуу сиздерге тааныштырып кетебиз. Андыктан дыкаттык менен карап туруңуздар. Түтүн ошо кечке маал биз жак каптайт. Полдун каптап, ушундай айнектерди жабабыз, полдун жабып. Мына мен үйүм ушака солкага туш, ошо бетке ошо кечке маал келип ушинтип каптайт бизди, полдун каптайт, баары жокту. Баягы дем алыш мүмкүн болбой калабы, дем алыш? Ооба, кечке маал болот өзү, кечке маал келип каптайт, полдун түтүн келип каптайт. Буяктан гыч завод бар экен, темир завод немеде, андан башка да нерселер бар экен, ооба? Ооба, гыч завод, нарагы темир завод. Темир чыгарган. Ошо башка бизде бир защита жок азыр. Түтүн кечке маал түтүн болгондо эле полдун бизге келет, биринчи бизге келет. Бизге урунат, биринчи келип. Эшикке чыга албай каласыздарбы? Эшикке чыга албай калабыз. Жабабыз баары жокту айнектерди. Ошо. Бул көп жылдардан бери эле болуп келатат. Көп жылдан бери болуп атат. Түтүн дедим. Көк түтүн. Ысык тышат өзүбүздүн тамагыбыз. 3 балам бар. Бүгүн азыр больницадан чыктым. Ушул балды 3 балам менен больницага бүгүн жатканыма жалган айтпасам бир 10 жылдан ашып кетти жатканыбызга. Ар 6 айда, 4 айда сөзсүз больницага жатабыз да. Жөтөлөт, ошо барсак экологиядан дейт. Биринчи очередь ошо экологиядан дейт да. Өпкөсү шамалдады дейт. Мына жерде менин башка туугандарым бар. Эч кимдин баласы ойнтуп ооруду деп мен укпайм да. Менин балдарым ушу өпкөсү шамалдады, бронхит болду, ушу жөтөлгөнү кыйындашып, дем алышы кыйындашты деп ошентип мына бүгүн да больницадан чыктык. 4000ге жакын дарыны жазып берди бүгүн дагы. Рентгенге түшүрдү, ошо дагы пневмония деп атат да. Балаңыз азыр канча жаш? Балам азыр 1 жаш 2 айлык. Бүгүн эми азыр ошо пневмония деген аз келгенсе эми жүрөгүндө дагы эми ошо экологиядан деп атат, онда ошо бир эми ооруп пайда болуптур жүрөгүндө. Ону дагы дарылатпасак кийин өтүшүп кетсе болбойт экен.
баягы кеч киргенде эле эшиктерди жаап ушул кеч киргенде алектен уже ошо шамдан кийин көк мөк түтүн мындан толкун болуп мына айнек жанына чейин келет да, биринчи биздин үйгө келет. Айнекти жабабыз, күндүзү деле кээде шамал айдаганда түтүн болот, үйлөрдүн ичине чейин дем алганга болбойт. Эми ал жерде кандай нерселерди өрттөп атат биз билбейбиз, көрбөсөк. Ачык түтүн, мына ылдыйдагы соседим чоң эле аксакал киши ошо түтүндүн айынан өтүп кетти. Былтыр өтүп кетти, быйыл жылдыгы болот. Эшикке чыга албайт эле, только үйдө отурат эле. Ошонун айынан өтүп кетти ошо түтүн. Ошо киши барда деле канча биз телевиденияларга айтып арыздандык, бирок эч кандай эме жыйынтык болгон жок да. Мына жерде жолдо машиналары өрттөнгөн бойдон өтүп кетет, мусорду күйгүзүпчү, алып барып ошол бойдон төгүшөт. Ошол бойдон өтүп кетет. Биз арызданып да көрдүк, ардеке кылып көрдүк, бирок эч кандай жыйынтык жок. Эми башка жака көчүп кетейин десеңиз, азыр башка жактан үй алыш кыйын, көрүп атасыз го, өзүңүз деле. Бул үйдү ким алат, кандай болот эми билбейм. Ошентип больницага жатабыз, дарыланабыз, кайра келебиз. Азыр мына дарыланып тамырынан укол алып чыктык, дагы деле оңолгон жок. Дагы деле жөтөлүп эме болуп атат. Эми бул неменин шаардын полигону свалкасы боюнча айта берип чачадык балам. 20 жылдан бери, 25 жылдан бери ушу көйгөйдү көтөрөбүз. Мен ушул жерге келгениме 50 жыл болсо, ошодон бери ушу свалканын көйгөйүн көтөрөбүз. Эч бир кызыгып караган адам жок. Өткөндө депутаттары келип, жогорку кеңештен келип, сүйлөшүп, нерселерди айтып кетишти эле. Иш баштаган эч ким жок. Баягы ошол эле боюнча турат. Түтүн дагы эле бар. Эми түтүнүн азайтса, эми чымын чыгып атат. Мына күн ысыгангачы. Чымындар чыгып, уже биз мисалы үчүн үйлөрүбүзгө бир жактан бир меймандар келе турган болсо, биз уялабыз да. Али койгон нандарыбыздын бетине, койгон тамактарыбызды келген меймандар нормально отуруп жей алышпайт да, капкара болуп чың конот. Ошолорду убагында чымынды деле дарылашпайт. Эми кандай кылабыз билбейм. Ушундай бир жашоодо жашап атабыз. Бир үй бүлөбүз ооруп калды. Азыр эми жалган айтпайын, ар бир үй бүлөдө азыр балдарыбыздын бардыгында кычышкак бар. Бардык азыр бир үйгө кирсең, бир экиден бала зеленка менен жашап аткандарды көрөсүңөр. Дарактарыбыз болсо жалбырактарын ташады, коконграс жей албай калдык. Азыр өрүктөрүбүз сабалап түшүп атат, жалбырактар түшүп атат, мөмөлөр болсо котур болуп калды, чүрүшүп калган, жей албайбыз азыр эч. Мүмкүнчүлүк болбой калды. Эми каяка барып арызданышты деле билбей калдык балдарым. Санаңыздарбы, биз Деуда жашайбыз, бирок негизинен бул жерде заправка бар, анан мусор, анан свалка бар, анан экологияга зыянгерчилик тынбай эле болуп атат. Себеп дегенде мына мусор всегда алынбайт, көрүп атасызбы? Мына урнада турбайт, мусор ордунда турбайт негизинен. Аны толтуруп койсо, аны убагында ташыбайт да, биз жалгыз дом болгонубуз үчүнбү же билбейм. Негизи мусордун немеси отделениясы нар жакта эле келишпейт да, бизге шаарды эле жакшы карайт, экологиясын бизди карабайт. Анан экинчи маселебиз бул мына заправкалар, анан мына жакта септик чыгат. Кадимкидей темирлерди күйгүзүп ыс чыкканда кадимкидей аба капкараңгы болуп, балдарыбызга зыян келет да. Негизинен айнектерди жаап жашайбыз. Анан чымындар, анан зыяндуу заттардын көп эле чыгат да биздечи. Анан мусор жакын болгонуна байланыштуу бизде чаяндар да чыгат. Бизде жашаган 21 квартирада мен өзүм эле алсам 2-3 жыл болду жашаганыма. Бир жолу чаян чагып ушундай зыян болду да бизгечи, мусордун жакындыгынан бул себеп. Анан экинчи маселебиз бул автобустар болуп атат. Автобустар убагында каттабайт. Убагында каттаса да эртең менен аралыгы 8 минуттан дешет. Бирок 8 минуттан эмес, 15-20 минуттан. Анан жаш балдарды албайт. А үчүнчүдөн уже түштөрдө после обеда вообще иштебейт автобустарыбызчы. 3-4тө. Мен ошолорду айтайын дегеним, если бизди карап койсо, ушуларды жакшыртса дегеним да. Анан 4-дүндөн суу маселебиз. Ооба, суу деле жок. Ар 2 саатта чыгат деп мына жерге алып келип койду эле, бирок чыгып атты эле, кээде азыр деле убагында чыкпай калып атат.